Өзүм мындай неме болгон менен да пенсионер болгон менен аябай активныймын мен. Дарика Умаркулова мэрдин отчетун угууга 2023 жылдын бюджет долбоорунун коомдук угуусуна келген шаар тургундарынын бири. Айтымында өткөн жылы шаар үчүн бир катар алгылыктуу иштер жасалды дейт. Мен көп жылдан бери мына 70ке чыгып атам. Мен ошо 50 жылдан ашык Жалал Абадта жашайм. Жалал Абадтын тургунумун. Менин көз карашым булган мэри абдан жакшы. Мындай шаарда өзгөрүүлөр көп болуп атат. Жолдор оңдолду. Мына базарлар, муниципальный базар көчтү. Дагы көп жерлер тазалыктарды дагы деме кылып атат. Көп жерлер оңдолду. Элдин көчөсүндөгү ашыкча немелер да алынды. Барбы Сейил көчөсүндөгү дагы кызыл сызыкка чыгып кеткендер алынды. Менин оюм боюнча, жеке оюм боюнча мэр жакшы иштеп атат. Дарика Умаркулова сыяктуу тургундар бүгүн мэрдин отчетун угууга келишкен. Анда кала башчысы Жалал Абад шаарында жергиликтүү жана республикалык бюджеттен жасалган курулуштар, тартылган инвестициялар, аткарылган жумуштар, калктын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүү багытында жүргүзүлгөн иш-аракеттер 2023 жылы жергиликтүү жана республикалык бюджеттен аткарыла турчу жумуштар боюнча элге кеңири маалымат берди. Базар экономикасынан арзаныраак кылып, ушу бетонду дагы чыгарып сатып, өзүн актатып, бюджетти жылдык биздин өзүнүн киреше булагын көйтөйлөп атабыз да. Коомдук угууга келген шаар тургундарды кала башчысы тазалык маселесине олуттуу көңүл бурууга чакырып, бул багытта аткарылып жаткан иштерге да токтолду. Жыйындын калган бөлүгү суроо жооп беретинде улантылып, шаар тургундары тарабынан айтылган суроо сунуштар боюнча жетекчилерге тапшырмалар берилди. Мэрдин отчетторун уктук, мэрге рахмат ушунчалык аракет кылган иштерине көз менен көрдүк. Биз көрбөгөн дагы нерселер көп экен. Мэрге биз дагы быйылкы жылдын талаптарына ылайыктуу былтыр кылынбай калып кеткен иштерди айттык. Мэр суу маселеси боюнча калган 2 көчөгө марттын 15-ине чейин акча бөлүнүп бүтө турган болду. Дагы андан башка дагы көп маселелерди айттык. Мен эл өкүлү катары, ушул шаардын тургуну катары бүгүнкү күндө ушул коомдук угууга 2023 жылдын коомдук угуусуна келип катыштык. Негизи 2022 жыл коюлган иш-чаралардын баардыгы аткарылган. Ал эми 2023 жылга каратагы бизде дагы ушул шаарда жакшы жаңылык болуп атат. Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке трансфер катары 2 миллиард акча бөлүнүп атат. Кудай бурса бул ишке ашып калса, ушул биздин жергиликтүү бюджетке чоң жардамы тиет деген үмүттөбүз. Көп чоң проекттерди бүтүрүп алабыз. 2023 жылы Жалал Абад шаарын өнүктүрүү максатында республикалык бюджеттен 2 миллиард сом акча каражаты бөлүнүп жатканын шаар мэри коомдук угууда белгиледи. Анда сунушталган долбоорлорду тааныштырып, элге кенен маалымат берүү менен бирге мындай ири долбоорлор шаар үчүн чоң жемишин берерин кошумчалады. Бул 2022 жылда аткарылган жумуштар боюнча мен өзүмдүн эл астында отчетумду бердим. 2023 жылы жергиликтүү бюджеттин акча каражатын кайсы багытта эмнелерге жумшайбыз, ошонун чогуу элдер менен биргеликте мындай көргөзүп, сунушумду жеткиздим да. Ошо менен биргеликте 2023 жылга республикалык бюджеттен эсебинен 2 миллиард акча каражаты биздин Жалал Абад шаарын өнүктүрүү үчүн акча каражаты бөлүнгөн. Ал бюджетообразующий сос объектилерге и шаардын инфратүзүмдөрүн жакшыртууга деп биз долбоорду 3кө бөлүп даярдаганбыз. Ошол боюнча дагы ар бир проектиге мен токтолуп элге маалымат иретинде бердим. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында 125 миңден ашуун калк жашайт. Алдыда шаардын башкы план аягына чыгарылып, шаардын аймагы кеңейтүүлүүсү, ошондой эле 2023 жылы шаарда бир катар ири долбоорлордун ишке ашуусу күтүлүүдө.